Мурдагы министрлердин жанагы ушу кээ бир кетирип койгон катачылыктардын негизинде азыр мына сиз да жаңы министр болуп келип туруп өзүңүз дагы ошону тартып атасыз да кыйынчылыгыны. Себеби дегенде битум жок. Абсыздар Токтогулович, сизге да иштериңизге ийгилик, жакшылыктар болсун. Мына сиз элге жакын адамсыз, элдин кызматын кылып келип атасыз. Ушул күнгө чейин баардыгын билебиз. Эми ушу элдин өкүлдөрү болгон депутаттар менен да жакын болуп, депутаттарга маалыматтар так берип, маалыматтар так берилген болсо, эч кандай интрига дагы болбойт, суроо дагы болбойт, башка жанагыдай ашыкча сөз дагы болбойт да. Ошондой маалыматтарды убакыт-убактысында берип, өзүңүздүн жанагы компетенттүү отделдарыңыз, управленияларыңыз бүт бардыгына дайындап айтып койсоңуз, жумушчуларга ушу убакыт-убактысында берип турган болсо, депутаттар дагы эч кандай жанагы таарыныч же болбосо мына түшүнбөстүк болбой калат да. Ошондо жогорку кеңеш менен тыгыз байланышта иштешебиз деген ойдомун. Анан кийин мага кайрылуу болду эле, Ноокат районунан. Каракой деген эс алуу жайы бар. Ошол жерге бүт туристтер келет экен, Өзбекстандан, Тажикстан, баардык ошо коңшу өлкөлөрдөн. Ошонун жолуну оңдоп бергиле деп кайрылуу келип атат да. Ошого кийинки жылкыга, 25-жылкыга ошону өзүңүз титулга киргизгенге аракет кылып бир жардамдашып койсоңуз, себеби дегенде биздин туристтер келип турган болсо, ошол жана жогоруда менин коллегаларым айтып кетчү эле, ошол жерге кеткен каражатты тез эле кайрадан чыгып калат да. Ошо туристтер көп келип турган болсо, биздин мамлекетибизге да жакшы болот. Эли журтубузга да жакшы болот. Ошондон ошондой эс алуу жарды ушу Каракой деген жерде өзүңүз эске алып койсоңуз, кийинки жылкыга ошону киргизип берсеңиз. Анан кийин мына жогоруда коллегам айтып кетти, битум боюнча сиз өзүңүз жанагы мына ишти алдын ала пландаштырып иштеп жүргөн жигитсиз, ушундай кадрсыз. Ошондон алдын ала битумду дагы пландаштырып камсыздап коюш керек. Мурдагы министрлердин жанагы ушу кээ бир кетирип койгон катачылыктардын негизинде азыр мына сиз да жаңы министр болуп келип туруп өзүңүз дагы ошону тартып атасыз да кыйынчылыгыны. Себеби дегенде битум жок. Ошондон мына келерки жылга дагы ошолорду алдын ала камдап алсаңыздар, иш алдыга жүрат да. Кээ бир жанагы министрлер алдын ала камдабастан июнь болгондон кийин асфальт башташат. Анан кийин ноябрь, декабрларда тоң башталганда ошондон кийин иштери күчөп, ошондон кийин баса башташат да. Анан кийин сиздер камсыздап алган болсоңуздар, анда мына күн жылыганда эле майдан баштап басканга мүмкүнчүлүк болот. Ошону эске алып койсоңуз деген ойдомун. Иштериңиз ийгиликтүү болсун. Кудай буйрса, сиз ушу алдыңкы министрлерден болосуз деген ойдобуз.